Гүлдүн 7 акеси Сартаке. Элде акыл сурасаң Сартакеге бар деген сөз айтылып келет. Акылмандыгы менен далай уруш талаштарды чечкен ысык көлдүк акелердин бири Сартаке ойчул чечен адам болгон. Сартаке дос кулуулуу түпкү теги түштүктөн келген ичкиликтерден дөөлөс урусунан. Азыркы ноокаттын төлөстөрдүн деп айтылат. Өзүнүн аты Сартбай, атасы Доскулуу, андан ары Байболот, Кудаш, Жаны, Мендеке, Зумбул, Чулум, Толуман, Дөөлөс деп кете берет. Туулган датасы так эмес. Бул жолу 1770-1780 жылдардын аралыгында учурдагы Нарын шаарынын четиндеги Теке Секирик деген айылда туулган. Баланын ысымын ошол учурда Доскулуунукуна келип конуп калган Кашкарлык уйгур досу Алимахон Азан чакырып Сартбай деп коюп берет. Ал 11 жашка чейин Нарын суусун бойлой балалык курагын өткөрүп жүрүп, ата-энеси менен кошо Ысык көлүнүн тескейиндеги азыркы Жети Өгүз жергесинин Жалгыз Өрүк деген кыштоосуна көчүп келет. 17ге толгон кезде айтылуу маанап бий Боронбайдын көзүнө урунуп, ал Бозуланды өзүнө алдырып алат. Боронбай менен конушташ болуп, жайкысын Ысык көлүнүн Каркыра жайлоосунда жайлап, кыштоосун азыркы Ак Суу районунун Түргөн суусунун боюнда өткөргөн. Топто отурганда талашып кепке аралашпаган, бирөө сүйлөп жатканда анын оозунан сөзүн жулуп албаган, кепке конок берип отуруп, зарыл болгондо гана таамай, так, орунду, угуп отургандарды уютуп пикир айткан киши болгон. Көпчүлүк анын кебин угуп калалы деп, атайын соболорду таштап, унчукпай баш ийкеп, нускалуу баянга жибип гана отурган. Ал бей бечараларга кайрымдуу, сыйкор инсан экен. Бир жолу эл топтолгон жерде Мойтаке Сартакеге бир нече суроо менен кайрылат. Ал киши болсо өзүнүн жообун берип отурат. Бул диалог мындай: кандай адам бай болот? Үйүнө кут түшкөн, бейлигенен колу ачык, тукуму өскөн адам бай болот. Эркек деген ким? Аял деген ким? Эркек үрөн, аял жер. Үрөн жайсыз өспөйт. Бул дүйнөдө ким карып, ынтымагы жок эл карып? Бейиш эмне? Тозок эмне? Шарият жолу менен жүрсөң, эмгек менен, таман акы, маңдай териң менен адам катары жашасаң бейиш. Шарият жолунан адашсаң, адамча жашай албасаң тозок. Кубаныч эмне? Кайгы эмне? Кубанычтын да, кайгынын да булагы көп. Чоң кубаныч балалуу болуу, чоң кайгы анын учуп кетиши. Душман менен туугандын айырмасы кандай? Күбүр сөз душман, так айтылган ачык сөз тууган. Бул жалганда не семиз? Суудан семиз эч нерсе жок. Ал эми калган жандыктын баардыгын семизи да, арыгы да убактылуу. Суу бардык жандыкка өмүр тартуулап, эне болуп турат. Бу дүйнөдө не кордук, не олжо? Отун олжо, суу кордук. Суу жок болсо өсүмдүк гана эмес, жаныбар да өспөйт. Отун болбосо адамдын жашоосу өтпөйт. Бийлик эмне? Бийлик күйүп турган шам. Бир учурда күйөт, учуру келгенде өчөт. Бийлик колдо турганда тууганың да, душманың да айланаңа топтолот. Бийлик колдон кеткенде алардын бири көрүүгө зар болосуң. Бийликтеги адам түбөлүгүн ойлосо, кол алдындагылардын шагын сындырбай боюна тартып жүргөнү абзел. Мына ушундай сөз эрөөлүндө айтылган кептер эл арасына тарап, калк үчүн кыйшаюусуз аткаруучу адептик нормаларга айланган. Илгери түп суусунун боюнда арык белек ууруларынын бир жыйынында Мураталы бий: "Сартаке, насаат эле дейбиз. Бул насааттын насиби эмнеде?" деп сурап калат. Анда Сартаке: "Насаат жашоо эрежеси, турмуш багыты. Ким насаатты кабыл албаса, боюна сиңирбесе, сокур пенде караңгыда кан жолго таяксыз жалгыз чыккандай болот" деп насааттын маңыздуу өзөгүн чечмелеп бериптир. Демек, ал адам жашоосундагы нуска сөздүн кишилерге айтылуучу насааттын маанисин өтө жогору баалоо менен өзү да насаат чыгаруучу, жыйноочу жана калкка жеткирүүчү катары маңыздуу жашап өткөн. Эл болсо Сартаке сыяктуу акылмандарды, манасчыларды, акындарды, чечендерди, санжырачыларды кепке тартып, аларга ар түрдүү суроолорду берип, сөз жарашындагы даанышман ойлорун кызыгуу менен уккан. Жакшы атка конуу асылдык. Ага жетүү кыйын. Аны колдон чыгарып коюу арзан. Колдон чыккан жоголгон нерсе. Жоктун орду толбойт, толсо да мурдагыдай болбойт. Демек, ал жакшы атка жетүү кыйын экенин, ал эми аны жоготуп коюу бир паста эле болорун, жоголгон нерсе адамга кайра келбешин айтып насааттайт. Ал эми адамды ичи тардыктан, көрө албастыктан алыс болууга чакырып, аларды кем акылдык деп мындай нускасын айтып өткөн: "Өзүңдөн мыктыларга, жашоо тиричилиги жогоруларга, зоболосу бийиктерге суктанба. Өзүңдөн пастарга ал мусапыр болсо да, капыр болсо да, кем акыл болсо да сын такпа.
суктануу кызганчактыктан келип чыккан илдет болсо сын тагуу текеберчиликтен, кем акылдыктан, өзүн көтөрө чалуудан, кемсинтүүдөн келип чыгат. Кесир деген ырысын тебүү, түптүү элде нарк нуска, салт, үрп адат, адеп ыйба туруктуу. Ниет оңолгондо эси дартында, сүйлөгөн сөзүндө оңолот. Адамдын оң жолдо болуусунун өбөлгөсү этияттык. Ошондой жана башка насааттарды азыркы күнгө чейин Сартакенин айтканы деп тарбиялоо, таалим берүү максатында колдонуп, элдин иш аракетине активдүү аралашып, атүгүл тоталитардык атеисттик деген советтик коомдо да өз функциясын жоготпой келди. Бир жылы көл айланасына кар калың түшүп, кыш оор болот. Анын үстүнө жаздын мойну да узун болуп, мал жан зыянга көп учурап, элдин бели майтарылып, кыйла мүңкүрөп, ачарчылык тумоо каптайт. Ар айылда болгон чыгаша, жокчулук, жакырчылыкка аргасыз моюндосуп, өлбө жаным өлбө менен илкип калгандарды кеп салып, алдуу, алсызды түгөлдөп отурганда Сартаке Кудайдын башка салганын көтөрбөскө чара жок. Башты жерге салып болуп өткөндү эскерип, муңайгандан пайда жок. Мал өсөт, баш өсөт. Өскөн жоктун ордун толтурат. Бул жалганда жеңилбей турган нерсе жок. Калайык ынтымакта болуп, бардары жогуна каралашса, бул абалдан да чыгабыз. Жокчулукту барчылык, өлүмдү тиричүлүк жеңет. Бөксөнүн да орду толот. Асили алсызды алдуу, кем акылды акылдуу, бейнасипти насиптүү, имансызды имандуу, жакырчылыкты бакырчылык жеңип келген. Адам жашоосу мына ушинтип уланып келген. Жашоо бир калыпта болбойт. Бай анын тукуму төбөлүк бай бойдон калбайт. Жарды анын тукуму төбөлүк жарды бойдон калбайт. Турмуш, жашоо, тиричилик деген оошот. Атүгүл бай жардыга, жарды байга айланат. Келме кезек деген ошол. Тирүү болсок баарын жеңербиз. Өлгөн арстандын тирүү күчүк артык деген кеп бар эмеспи? Элдин тирүү калгандарына каниет кылалы. Жашоодо болгон койгондун баары убактылуу, баары буйруганына жараша. Алдың толо аш болсо да буйруганың жейсиң. Бул жалганда Кудай шыба кылган 3 кайыптын негизинде өмүр сүрөбүз. Даам кайып, жүз кайып, нике кайып делинет деп элдин рухун көтөрүп, мүңкүрөбөй жашоого чакырган экен. Кыргыз тарыхынын кандуу окуялары бугу менен сарбагыштардын чабышы, ага Ормонхан, Балбай сыяктуу адамдардын аралашып калышы. Мына ушул аябай ырбап кеткен жаңжалды басууда, андан ары башка элдердин Казак, Орус, Кытай кийлигишип кетүүсүн токтотууда Тезек-төрө, Тилекмат сыяктуу эле Сартакенин дипломатиялык эмгеги чоң болгон. Бугулардын арык тукуму менен белек тукумунда элдештиргени айтылып келет. Аке Шиманов агай Сартакенин мындай бир окуясын жазыптыр. Сартаке 90го таяп калган кезинде Сары өзүн чөйдөн Мүсүр деген бир жаш манап жигит акенин даңкын угуп, батасы жакшы дейт, берген батасы сая кетпейт дейт. Эмнеси болсо да эл жер көргүчө аке менен жүз көрүшүп, бетме бет акыл сөздөрүн угуп, алдынан өтүп батасын алып келейин деп келип калат. Ал Сартакенин үйүндө беймарал мейман болуп отурганда, аке, Ысы көлдүн айланасы, аны курчап турган күнгөй тескей тоолордун өрдөшү кенен, малга абдан жайлуу келет деп укчу элек. Айткандай эле жер суу кенен экен, жоосун алган кооз экен. Көлдө байлар көп деп укчу элек, чыгаан байлардын канчасы бар деп сурап калат. Анда Сартаке: балам, мен билгенден 3-4 эле бай бар. Мына бизге танапташ жерде Тилекмат деген бар. Анын 7 катынын 18 баласы бар. Ошол арыктан Сарыкенин 13, Коңурат Карабектин 12, Желден Карганын 11 баласы бар. Бай деп ошолорду айтабыз. Балам, чын-чынына келгенде баш өскөн адамдын ашкан бай болбойт. Ал эми өрүш толомал түбөлүк байлык эмес. Кампа толо жыйып койгон дүйнө байлык эмес. Мал болсо бир кыштык. Кыш каарына алып же кара жут болсо, же атпаса албас калың кар түшүп, мал тээп жей албай калса, малдан кол жууп калат. Кампа толуу дүйнөдө түбөлүктө эмес. Буйрса эйсиники, буйрбаса же өрт менен, же суу менен, же уруу олду болуп жоголот. Балам, байлык жөнүндө дагы бир айтайын дегеним бар. Ашык көрбөсөң эсиңе туюп кой. Адам аргандай эмеспи? Негизи эле адам пейилинен табат. Короо-корогой, үйүр жылкы, үй толо дүрдүйнө болсо, бирок пейил тар болсо, дүйнөдө мындан жарды адам болбойт. Малдын түгү жок, уруп чыгар ити, мыйоологон мышыгы жок, сызгап отурган жарды болсо, ошого карабастан жаратылышынан пейили кенен болсо, акыйкатта мындай адам бай адам. Балам, мал жан күтсөң кенен пейилди кошо күт. Кээ бир адам болот, түк күткөн сайын дагы көбөйтөм деп алектенген. Анын сарсанасы көбөйтүүдө болуп, пейили тарып, сараң тартып калат.
Сараң адамда ынак дос, жан бирге тууган, эзилешип эришкен сөөк болбойт, жалгыздап калат. Мындан ашкан жардылык болобу дейт. Нускалы сөздөрдү угуп, көңүлү ырагатка баткан манап 2-3 күн өрү болуп, кетерине bir күн калганда жигиттерине жетеле келген байтал бээни сойдуруп, атайгамдай келген эр токумду келишкен жоргону тартуулап бата берип коюңузсун деп өтүнөт. Ошондо Сартаке: балам, турмушка моюн тозгон абзел иш. Толсоң бөксөрбө, чайпалсаң төгүлбө, узарсаң кыскарба, өмүрүң текке кетпесин, сөзүң сая кетпесин. Алла Таалам өмүрүң менен пейилиңе береке берсин, о мин деп бата берген экен.